Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Адылбек Алишевич, сизди аясамбы, же куттуктасамбы, эмне кылсам билбей турам да. Эми сиз канча иштейсиз бир Кудай өзү билет. Өтө оор, өтө татаал убакта келдиңиз. Бурунку эми командаңардын ичинде саботажниктер чыкты, алкымы тыйылбагандар чыкты, артыңарга бычак сайгандар чыкты, дагы чыгат. Этетейин деп базарлар менен бардыгы менен чабышып отуруп, мына осечка берди. Көчөгүнө Камчыбек Кыдыршаевич айтты, 460 миллиард сом обороттун ичинен 30 миллиард сомго чейин жеген деген. А силер болсо 6 миллиард сомду аяп, 1800дөн 2000ге чыгарып алып келебиз деп аракет кылгансыңар. Адылбек Алишевич, жакшы анализ кылыңыз. Сизге өтө оор түйшүк түшүп атат. Алдыдагы коркунучтарды айтып коеюн. Биринчи ички карызды абайлаңыз. Экинчиси энергия сектордагы кышында кыйын болот. Аны абайлаңыз. Командаңызды тыйыңыз ичиндегилерди. Камчыбек Кыдыршаевич болгондо 2024-жылкы бюджеттү көмүп коймок экенбиз. Ошо кишинин командасы менен рахмат. Мына президентибиз менен Камчыбек Кыдыршаевичтин саясий эрктүүлүгү үчүн жанакы жаныңарда жүргөн куйтуларды кармап, моминтип, налоговыйдагы чатакты басып, ошону иретке салып атат. Анын баарын кустурат Кудай буйрса. Ал кишинин колуна түштү, оңой менен чыкпайт. Эмне дейм эми сизге, Адылбек Алишевич? Эми бир башыңызды жерге түшүртпөңүз. Бизди уят кылбаңыз. Биттей татаал убакта келип атасыз да. 700 миллиардка кантип чыгарасыз? Ошону ойлонуңуз. Эмдиги жылкы бюджетти 700 миллиардка чыгарам деп атасыз. 700 миллиардка чыгып баратканда эле ортодон ичиңердегилер ушинтип 500 миллиард сомду оборот кылып, анын ичинен 3,5 миллиард, 30 миллиард этем канча чыгат ким билет, жеп атса кантип астыга жыласыңар? Мына командам менен келатабыз деп атасыз. Командаңызды жакшы тандаңыз. Бул тарыхый момент. Тарых алдында эртең башыбызды жерге ийдирбеңиз, Адылбек Алишевич. Сизден суранам мен. Ишиңизге ийгилик. Эми билбейм, эми кандай болот, түшүнбөйм, мен вообще анализ кыла албай калдым да. Самый главный ушул президентибизди, элибизди уят кыла көрбөңүз. Рахмат. 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 Кийинки сөз Акаев Жанарбек Конучевичке берилет. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Мен биринчи кишиден баштап суроо жоопко абдан дыккат көңүл буруп отурам. Адылбек Алишевич, сиздин жообуңуз ойлонобуз, көрөбүз, кеңешебиз деген эле жооптор экен да. Чечебиз, муну мындай кылабыз, аны андай кылабыз деген мен бир сөз уккан жокмун. Эми резюмеңизди да карап чыктым. Мен сиздин резюмеңизге бир сөз менен айтканда портрети. Жакшы киши деген резюме экен да бул. Жакшы киши деген дагы жакшы, бирок андай кесип жок да. Жакшы киши деген кесип жок. Реформатор, менеджер, могул кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун. Сиз эми парламенттик президенттик башкарууда дагы каржы министри болуп иштегенсиз. Парламенттин жаалымдагы, тапшырмаларындагы бардыгын көргөнсүз. Ошондуктан анча-мынча сынга көтөрүмдүү болушуңуз керек деп эсептейм. Сиздин мурдагы жетекчиңиз кызматтан кетти. Кече улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси башында 3 миллиард деп атты эле жанагы салык боюнча акциз. Азыр 30 миллиардтан ашты деди. Сиз дал ошол салыкты, экономиканын, финансы тармагынын куратору болгонсуз. Биринчи вице-премьер болуп, ошол тармакты кармап отурдуңуз. Ошол сиз башкарып турган учурда мына ушундай чоң эбегейсиз суммадагы ката кетти. Жоопкерчилик сизде дагы болуш керек деп мен эсептейм. Ушуга кыска нуска жооп бериңизчи. Сиздин жоопкерчилигиңиз кандай кечеги 30 миллиард боюнча? Салык органдары боюнча чындыгында абдан көйгөйлүү жаман окуя болду. Мен сиз менен макулмун, Жанарбек Кубанович. Анан мен муну карап көрөлү, тигини мында көрөлү деп айткан жокмун. Мен конкреттүү түрдө цифраларды, ошолорду аткарабыз. Ошолорду аткаруу үчүн бардык күч кубатыбызды жумшайбыз деп. Реформалар боюнча жана мен айтып кеттим. Şu sağlık sistemaсын азыр эми
мына мен өзім түздөн түз салық органдарын кароого мына мүмкүнчүлүгүмдү алдым. Салық органдарын азыр жаңы жетекчиси коюлса, ошол жетекчиси менен салық органдарын тетиги райондун инспекторунан бери изилдеп чыгып, аны оңдойбуз. Керекпи айлыгын көтөрүп берели. Керекпи жанакы автоматизация маселелерин дагы кандайдыр бир социалдык маселелерин чечип берели да, бирок салыкчы болуп жүргөндө мындай кандайдыр бир бирдемени алганга мүмкүнчүлүк түзбөшүбүз керек да. Ошон үчүн аларга жакшы айлык майнасында түзүп беришибиз керек. Мага Садыр Нуркожоевич дагы бул тапшырманы берди. Салық органдарын өз калыбына келтирүү боюнча. Муну азыр түздөн түз мен буга киргенге мүмкүнчүлүк алдым. Мен толугу менен бул салық органдарын карап чыгам өзүм. Рахмат. Сиз биринчи вице-премьер-министр катары Евразес боюнча дагы сиз куратор, сиз жооптусуз да, туурабы? Ооба. Мына Кыргызстан ЕСке кошулду, жакшы жактары да болду. Бирок ушул тапта ЕСте иштешүүдө чылгый проблема. Мигранттардын маселеси мезгили менен аябай чоң проблема болуп атат. Мына көрүп атасыз. Аэропорттон ондогон мигранттарыбызды негизсиз суракка алып кайтарган учурлар болуп атат. Жанагы Сахарадагы маселени билесиз. Биздин экономикага түздөн түз балык чарбасынан бери баганы өздөрү коюп эме кылып атат. Сиз ушу Евразиядын куратору катары барганда мындай Кыргызстандын кызыкчылыгын тарс этип талашасызбы ал жакта? Эмнеге мындай чылгый проблема? Сиз эгерде ошол Евразиядын куратору болуп ошону иштеп жүргөн болсоңуз. Ар бир проблема пайда болгондо, ошол сүт маселеси, мисалы балык маселеси, транспорт маселеси болгондо, ар бир советте биз вице-премьерлер ай сайын чогулабыз да. Мен ошол жердеги кеңештин мүчөсү катары кыргыз талаптарын дайыма талашып, тартышып, ошол жерде маселелерди көтөрүп, дайыма көтөрүп коебуз да. Коебуз. Көп маселелер ал жерден чечилди, көп маселелер дагы аягына чейин чечиле элек. Чындыгында эле жанакы мен айтып кетпедимби? Мигранттардын биздин үй бүлөсүнө жана медицинский страховой полис берүү маселесин. Муну талашып, тартышып отуруп, акырынан азыр чечилип келе жатат. Бул башка өлкөлөр, кээ бир өлкөлөр буга абдан каршылык көрсөтүп атат да. Мындай ошо талаш тартышып аткан мындай бул ачык жыйындарбы, мындай видеолорун көрсөк болобу биз? Сиздин ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, Евразесте чырылдап, эмне үчүн мындай болуп атат? Биздин айдоочуларыбыз эмне үчүн кезектеп жүздөп фуралар өтпөй атат? Жашыл жемиштери мондай болуп атат, мигранттарыбыз кармалып атат деген видеолоруңузду көрсөк болот да, биз ачык булактарда барбы? Протоколдору түзүлөт. Мен сүйлөгөн сөздөрүмдү дагы мен тапшырма берейин. Карап көрүп, анда сизге жөнөтүп коелу да. Муну сиз башкарып кеткен Кыргыз-Венгер фонду. Ошол эмне болду? Ошол жанагы 16 миллион келди эле. Анан калгандары мен ошол Венгрия тарап менен сүйлөшкөндө бул силерге кредит керекпи, керек эмеспи? 50 миллион деп сүйлөштүк эле. Калганы эмне үчүн 34 миллион албай атасыңар? Бул боюнча эмнеге ошо жандоо иштеген жоксуз башкарган фонд? Мен кечээ эле Венгрияга барып келдим. Түндө келдим ошо Венгриядан. Бул маселе боюнча да мен ал жерде да бир аз иштеп кеттим. 16 миллион доллар берген. Бүгүнкү күндө кеңеш 14 миллион долларга чечим чыгарды. Мини гез кайсылы? Кара. Жага алмай мини гез курууга чечим чыгарды. Азыр ошол акчалар эки этап менен бөлүнө баштайт. Ошо экинчи этапы бөлүнүп акча кеткенден кийин Венгер тарап калган 36 миллионду беребиз дешти. 50 миллион. Эми андан кийин көрөбүз дагы долбоорлор болуп 50 миллионду дагы толугу менен өздөштүрсөк биз андан ары да маселе коебуз да. Андан ары көбөйтүүгө бул уставдык капиталын. Мына эми иштей баштадык. Биздин рынокко 0% менен кирип 21%ке чейин комиссияга жетти, такси парк менен кошодо Яндексти көтөрдүк. Эмне кылып чечесиз ушул маселени? 100 000 такси бар Кыргызстанда мисалы азыр. Бул Яндекс боюнча буга чейин мен бул маселени Жанаркулович карай эле келем азыр. Мына рұқсат болсо. Данияр Жолдошевич жооп берип койсунчу мына. Саламатсыздарбы, Жанаркулович. Биринчиден
Евразес аркылуу баяндаманын алкагында Евразес бул 5 өлкөнүн алкагындагы болгон талаш тартыш. Буга чейин жумуш токтогон жок, мындан да кийин да токтобойт бул талаш тартыштар. Анткени ар бир мамлекет өзүнүн рыногун защита кылганга аракет кылат. Биз тараптан дагы таккан ошондой талаш тартыштар бар. Анын баары тең протоколдордо ачык айкын, анын баарын тең көрсөңүздөр болот. Негизинен азыр миграция политикасы боюнча азыр өзүңүздөр билесиз, кырдаал оор. Аны биз дагы ошол биздин партнерлорубузду түшүнүк менен кабыл алышыбыз керек. Бирок кыргыз жарандарга союздун мүчөсү болгондуктан аларга жеңилдиктер бар. Бирок азыр ички ошол коопсуздугун жогорулатуу максатында бар ички эмесин миграциялык политикасын катуулаганга мажбур азыр биздин партнерлорубуз. Өзүңүздөр байкап турасыздар, ички кандай кооптуу нерселер болуп атканын. Ошон үчүн ички коопсуздукту сактош үчүн биздин партнерлорубуз да бизден суранат. Туура түшүнүк менен кабыл алгыла биздин жазган ички саясатыбызды деп. Аны биз дагы түшүнүк менен кабыл алышыбыз керек. Яндекс тууралуу. Яндексти өзүңүздөр билесиздер, ал жанагы оператор, бир эле оператор. Ошон үчүн азыр бул ишмердүүлүктү лицензиялуу ишмер кылганга жакынкы арада долбоорду киргизебиз. Ошону колдоп берген болсоңуздар, анда тарифтерин дагы жана анын салык төлөөсүн дагы толугу менен контролдого эметебиз. Эң негизгиси сервер, эң негизги талап кандай компания келбесин, сервер ошо Кыргыз Республикасында болуш керек. Ошону буюрса, мына мыйзам даяр болуп калды. Аны ошол экономика жана коммерция министринин алкагында иштеп чыкканбыз. Жакынкы арада аны жогорку кеңештин кароосуна киргизебиз. Рахмат.